Саламатсыздарбы, урматтуу кыргыз элим. Өткөндө айттым эле го, ушул дагы терезени кайрымдуулук кылып жасап беребиз дешкен. Бирок азыр күз айлары болуп, заказдар аябай көп болуп жаткандыктан жетишпей жатабыз дейт. Ошондуктан бүгүн башкаларга уже заказ бердик. 13.500 сом болот дейт. Буюрса 2 күндө так кетебиз дейт. Эми күтүп жатабыз. Акчасын дагы келип установка кылып атканда беребиз дедик. Мына биздеги иштер ушулар. Бүгүн уже булар буюрса уборка болот. Бул жерде люстралар турат, потолочный плинтустар тагылып жатат акыркы иштерден. Эшиктин обналичкалары бүгүн орнотуп кеттим, Жеңиш байке. Эшик жумушун толук түрдө бүтүрүп кетти. Установканы алдыда айтып кеткенмин, өткөн видеодо дагы бепбекер установка кылып берди, ушул 7 эшикти тең. Терең ыраазычылык билдиребиз, ишиңиз жүрүшө берсин. Сыртта дагы аябай көп иштер жүрүп жатат. Сайдингтер кагылып атат, лестница награждениясы жасалып атат, отхостор чыгып атат. Жумуш кипит. Мен болсо идиш алып келдим, айткандай, жүрүңүздөр. Кундуз эжелерге кайрымдуулук кылып, идиш дагы беребиз деген, азыр ошол жактан алып келдим. Бул жакта деле аябай чоң персон, көп идиштер бар экен. Буну буюрса Кундуз эже экөөбүз эртеңдери распаковка чек кылабыз. Ушундай иштер болуп жатат. Азыр дагы процесстер тартам. Бүгүн воскресенье болгонуна байланыштуу балдар үйдө, өзүбүз менен чогуу ала келдик. Мына ушулар менен чогуу жүрөм. Азыр бул жакта жумуштарга дагы аралашам. Жана идиш аякка дагы башка жумуштарга барганга аяй кийинип алган болчумун, рабочий кийим ала келсем болмок экен. Эртең буюрса рабочий кийим менен келем. Ушундай жаңылыктар.